Tarik сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси таңкы жылдыз дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 17 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Асманга жана таңкы жылдызга ант. Бул жарык жылдызды сен кайдан билесиң? Ал балбылдаган жарык жылдыз. Жанында жазып туруучу көзөмөлдөөчү. Периштелер болбогон бир да жан жок. Инсан өзүнүн эмнеден жаралганына карап көрсүнчү. Ал атылып чыгуучу суудан жаратылган. Ал суу бел жана көкүрөк аркасынан чыгат. Акыйкатта ал аны, инсанды, өзүнө кайтарып тирилтүүгө кудуреттүү. Бардык сырлар ачылып сыналган күнү. Анда инсанда күч кубат да жардамчы да болбой калганда. Жан төккөн асманга ант, көп жарылган жерге ант. Акыйкатта бул Кур'ан ажыратуучу сөз. Ал эч кандай азил сөз эмес. Алар капырлар амал көйлүк куулук кылышат. Мен да аларга амал көйлүк көргөзөм. Капырларга бир аз мөөнөт бер, күтө тур деген маани.